بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Урматтуу бир тууган мусулмандар, Аллах Таалам баарыңыздарга адал рызкы, берекелүү өмүр, пайдалуу илим, кабыл болгон дуа берсин. Бизге Аллах Таалам акыйкаттай көргөзүп, ошону бекем карманууга Аллах Таалам бизге жардам берсин, шүгүр кылган пенделерден кылсын. Биз дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жасаган дуа зекирлер деген сабагыбыздын бүгүн 3-чү сабагы. Жогорудагы өткөн 2 сабагыбыз кирис сөзүндө жалпы ошол зикирдин кыска бир пайдаларын эскердик. Бул китеп ошол Сауд Арабиянын муфтиси Ибн Бас деген чоң алым болгон, күллү алымдар кеңешинин төрагасы. Ал адам кайтыш болуп кеткен, Алла Таалам өз ырайымын алсын. Ошол кыска кылып негизги сохих хадистерден чогулткан китеп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жасаган дуа зикирлер, ошол дуалары, зикирлери ошону чогулткан. Ошол китептин негизинен өтөбүз иншалла, бүттүгү сохих хадистердин негизинде. Анан туугандар, ушул китепке киришерден мурун мен сиздерге бир кайрылып кетейин дегем. Биринчиден, бул китепте белгиленген дуа зикирлер келген. Белгиленген деген сөз так айтыла турган, мисалы намаздан кийин эмне айтылат, эртең мененки дуалар, кечки дуалар, үйдөн киргенде, үйдөн чыкканда, тамак ичкенде, машинага отурганда, базарга киргенде деген сыяктуу ошо так айтылган, байланган абалдарда келген зикирлер. Колдон келишинче аракет кылыңыздар муну так жаттап алышка. Сөз кошпой, кемитпей, так ошондой болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таалам ушундай сыпат берген. Эмне жавами аль-калим, көп сөздөрдү пайгамбар саллаллаху кыска нуска айтып коет, бирок ошол сөздө, ошол дуада көпчүлүк нерсе камтыйт да. Кээ бир дуаларында келет, субханалла, 4 эле сөз. Эгер сиз Аллахтан азыр эмнени сура деп айтса, сурасаңыз, ошо 4 сөздөн ары чыкпайт да. Бүт жакшылыктарды, бардык жамандыктардан сактануу 4 эле сөзгө батырып кое турган. Ошон үчүн биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуаларын, айткан зикирлерин жаттап айтыш керек, так жаттап. Бул биринчиден туугандар, ошону эске тутуп калыңыздар. Жаттаган аракет кылайлы. Ар бир сабак болгондо ошол картинка чыгат, тексти чыгат, ошону сохранить алып, тетрадыңызга жазып алып, жаттап алганга аракет кылыңыз. Себеби адам сүннөттөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынан алыс болсо, кээ бир нерсени өзүнө зыян нерсени да сурабашы мүмкүн. Себеби адам билбейт эмне пайда, эмне зыян. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурагандай кылып сурасак, аябай жакшы болот. Экинчиден, дагы кайрыла турган нерсе катадан алыс болуу. Ката жаттап алуудан, туура эмес жаттоодон алыс болуш керек. Ката жаттап алыш керек. Мунун дагы бир терс таасирлери бар. Туура эмес жаттап алсачы. Ошон үчүн туура жаттаганга аракет кылайлы. Андан кийинки дагы маселе зикирлерди өз убагында так айтуу. Ошол нерсеге бекем болуу дайыма туугандар. Зикирдин таасири адам баласынын оңолусуна, жашоосуна, берекенин келишине, жакшылыкта жүрүшүнө өтө бир ажайып таасирлери бар. Болгону ошол нерсени өз убагында айтуу жана дайыма айтуу да. Дайыма өз убагында, мисалы үйдөн чыктыңызбы, жумушка, дайыма ушуну адат кылыңыз. Ушуну мен бул дүйнөдөн жаным үзүлгөнчө калтырбайм дегендей бекем ниет коюңуз да. Ошону суннада билдиңизби, пайгамбар мечитке чыкканда эмне деген, мечитке киргенде эмне деген, үйгө киргенде эмне деген, эртең мененки зикирлерде эмне деген. Ошону так билдиңизби? Ошол нерсени бир жыма айтып анан калып калган. Жок. Дайыма керек болсо ошонун өзүнүн убакыты өтүп кетсе, мисалы эртең мененки зикирди, анда күн чыкканда да болсо да айтып коюңуз. Ошону хайрла амал адвамуха ва ин қалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, амалдардын эң жакшысы дайыма болуп турганы, ал аз болсо дагы дейт. Аз болсо дагы ошону дайыма калтырып турсаңыз, ошол нерседе береке бар. Кийинки дагы айтып кетүүчү нерсе, бул дуа зикирлердин маани маңызын жакшы түшүнөт. Муну да эске тутуп коюңуздар. Маани, маңызын, максатын, пайдаларын, ошол дуада эмнени камтыйт, бул сөздүн мааниси эмне, ошону өтө жакшы түшүнөт. Себеби биз азыр жогоруда эскерип аткан нерселерди туугандар, адам эске албаса, зикирлердин, дуалардын таасири аз болот да. Таасири аз болот. Ошон үчүн маанисин түшүнүңүз керек. Адам канчалык маанисин билип туруп айтса, оозунан чыккан сөзү, тили менен айткан сөзү менен жүрөк байланат. Жүрөк экөө тең чыгат. Бул учурда адамдын дити, ою, пикири бир жерге курчалып, иманы көтөрүлөт. Ошо зикирди айтуу менен. Аллахты эстегенде дуалар. Анан тили башка, ою башка, жүрөгү башка, ал убакта өтө кыйын да таасир бериши. Ошон үчүн алымдар айтып келишет, мааниси канчалык деңгээлде түшүнсөң, ошончолук таасир күчтүү болот дейт да. Ошон үчүн дуа зикирлерди биз эмнеге сабак өтүп атабыз туугандар? Ошо ар бир дуа зикирлерге биз токтолойлу. Алымдар эмне деген, ошолорду жакшылап түшүнүп алсак, ошон үчүн аля хасабил ма'рифа та'сир.
таатиру болот да. Канчалык ошол дуаны маанисин немелерин жакшы билсеңиз, ошончолук пайдасы чоң болот. Азыркы эскерген нерсе өтө зарыл нерсе. Ушуларды жаттап билгенден кийин өзүңүз менен эле чектелип калбастан, үйүңүздө балдар бар, кыздарыңыз бар, инилер, агалар, жакындар, ошолорго да үйрөтүңүз да. Бирөөгө жаттатуу менен, мен ушундай дуаны үйрөдүм, пайгамбар саллаллаху алейхи келген экен деп ошого жазып берип коюңуз. Жаттатыңыз, балдарыңыз, кыздарыңыз кайталатыңыз. Ошо менен өзүңүзгө да бекем болот. Маанисин айтып бериңиз, түшүндүрүп бериңиз. Ошо менен өзүңүздө да калат, анан үйдө да береке болот туугандар. Мисалы канча азыр мына туугандар, жакындар жазышат, бизди көз тийип кетти, кара дубалап салыптыр, жин кирип кетти, үйүбүздө береке жок, уруш талаш, ушул сыяктуу мындай үйдөн кут кетти, береке кетти деген арыздануулар көп. Ушуну кантип жоебуз? Мына туугандар, бул эгерде эртең мененки кечки зикирлер, үйдөгү айтылуучу зикирлер, дуалар адам бекем болсо, бул чеп болот. Чеп деген жин шайтандардын азгыруусу, ошолордун таасири бере албайт, көз тийбейт, башка жана жиндерди окутуп салып, жиндер кирип кетүүсү, ушундай зыян нерселер үйдөн алыс болот. Ошон үчүн Муслимде, Бухариде келген хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, Бухариде 6407 хадис, Муслимде 779 хадисте, сохих хадис не дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, "Масалул бейтиллази юзкаруллах фи вал бейтиллази ла юзкаруллах фи масалул хай вал мейт." Кайсы бир үйдө Алла таалам эскерилген болсо, жана Аллах эскерилбеген үй айырмасы өлүк менен тирүү сыяктуу дейт. Үйдө өлүк болгондон ал үйдө береке учат. Ал үйдө өлүк болбой, жашабаган үйдө жин шайтандар жашагандай эле адамдар бар, бирок жаны жоктой да. Албетте ал жерде чеп да жок, эч нерсе жок, коргон жок, ар кандай нерсе болуш. Ошон үчүн Аллахты эстеп жүрүү, зикир менен жүрүү бул тирүү сыяктуу. Ошон үчүн дагы башка бир хадистерде, бул да сохих хадистердин бири, Тирмизиде келген 2863 хадис, Шейх Альбани сохих деген, Сохил Жамиде келген 1727 хадисте эмне дейт? "Масаллази язкуру раббах валлази ла язкуру раббах." Роббисин эстеген адам менен Роббисин эстеген адамдын айырмасы дейт, "Масалул хай вал мейт" дейт. Өлүк менен тирүү сыяктуу деп. Өткөнкү жогоруда пайдалардын биринде айтпадык белек. Бул Аллахты эстеп жүрүү, зикир жүрүү, бул жүрөктөрдү тирилтет деп. Жүрөктөрдү тирилтет деп. Ошон үчүн туугандар айрыкча эртең мененки кечки зикирлерге бекем болуш керек. Айрыкча могу асырдан кийин мына күн батар учурда дагы, ушул учурларда да жиндер чыгаган учур болот. Жаш балдарды ушу күн батып аткан кезде эшикке кое берип салбаш керек. Колдон үйгө алып, ошолор зикирлерди айткызып, үйрөтүп, эртең мененки зикирге, намаздан кийин зикирге бекем болуш керек. Бул шайтан деген Адам алейхисаламдан бери кошо жерге түшкөндө эле түшүп, адамдарды азгырып, душманчылыкта болуп келаткан нерсе бул. Шайтандар, жиндер, ошолар бүт адамдарга жана жин кирип кетет, урат, азгырат, үйдөн берекени жок кылат, бүт жамандыктын эшиги да. Адам канчалык Аллах тааламдан кайдыгер болсо, кайдыгер болгон жерде Аллах эстелбейт да. Кайдыгерлик болгондо. Ошон үчүн мурунку коомдордо да караңыздар, бул дагы сохих хадистердин биринде келген. Мурунку коомдорго дагы ар бир пайгамбар келгенде дагы коомуна мисалы эң биринчи эле эмнеден чакырган? Аллах таалам жалгыз өзүнө сыйынгыла деп ушул чакыргандан кийинки эле чоң чакырыктардын бири Аллахты эстөө болгон. Мисалы Яхияны карап көрөлү, мурунку пайгамбар. Бул да сохих хадистердин биринде Аллах таалам буйруп атат. Яхияга коомуңа 5 нерсеге бекем бол деп айтты деген дейт да. Эмне десе, биринчиси антабудуллах ва ла тушрику бихи шей'а. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла. Мындайча көрсөтөр, биринчи эле жамандыктын башаты ширк экен, жакшылыктын башаты жалгыз Аллахты таанып, өзүнө сыйыныш экен. Ошого чакырып атат. Экинчи эле коомуңа буйруу намазга буйругула. Намаз окусаңар, эки жакты кылчактап карабагыла, жүзүңөрдү Кудайга бургула. Силер жүзүңөрдү эки жакка бурмайынча Алла таалам дагы силерге карап турат. Качан сен бул жака буруп жиберсең, Аллах да сенин жүзүн бурат деп. Ушу экинчи эле намазга буйруган. Андан кийинки эле садака буйруп атат. Кедей балдарга жардыла колуң сун. Төртүнчүсү эле орозо. Анан бешинчиси эмне караңыздар? Мына бешинчиси эле эң негизги нерсе. Биз айтпадыкпы ошол орозону дагы, намаздын да, зекет, баардык нерсени эң жакшы адамдар кимдер десе, сооп кылгандардын эң жакшысы кимдер десе, эң көп зикир кылгандар. Ошол амалдарды кылгандар көрүнүштөр бир болот, сөйлөкөтү бир болот, бирок кимизи жүрөгүндө Аллахты эстеп кылган болсо көрүп, ошонун сообу көп болот. Аллахты эстегиле бешинчиси. Эмнеге десе, бул Аллахты эстөө ушундай нерсе деп мисалдап берип атат. Бир адам душмандан мисал качып баратат. Душмандар артынан кууп баратат. Тигил качып бараткан адам бир чепке кирип кетет дейт. Аябай бекем болгон чепке кирип кетет дагы эшик жабылып калат, чоң чептин эшигин. Анан тиги адамдар кире албай калат, душмандар.
Кудум ушундай дейт да. Адам дагы эгер Аллахты эстеп зикирде жүргөн адам шайтандарга, жиндерге тосмо болуп калат да. Чип болуп калат. Келер ушул ачуум бат келет дейт. Өзүмү кармана албайм дейт. Намазда оюм бузулат дейт. Ибадатын даамын тата албайм дейт. Ошондой жаман ойлор келет. Бүт ушул себеби бул адамдын чеби жок. Жабык эмес. Бүт жагынан шайтан кирип, ойлорун берип, бузуп, ар кандай кылып азгыра берет. Ошон үчүн ибадаттан даамда тата албайт. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө эле эмес, мурунку пайгамбарлар дагы бүт коомуна эскертип келаткан нерсе болгон. Чоң негизги нерселерден болгон. Ошол зикир дегенде, мисалы, Аллах тааламды эстөө, Аллах жөнүнөн угуп, ислам жөнүнөн угуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин эскерип, мунун баардыгы Аллахты эстөө болот. Бул дагы зикир болот. Керек болсо бул эң чоң зикирлердин бири. Себеби ушул жерден жакшылыкты үйрөнөбүз, жамандыктан кайтарууну үйрөнөбүз. Ошондой да. Мисалы, бул Муслимде келген, Муслимде хадис, сохих хадис. Ошол Муавия деген сахаба айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйү мечиттин жанына жанаша эле болгон да. Анан сахабалар мечитке кирип келишип, ошол жерге отуруп, Аллах тааламды эстеп, ислам жөнүндө сүйлөшүп отурганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирип келет. Кирип келип, жана топ болуп отурган сахабаларды көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма ажласакум" деп. Эмне отуруп калдыңар силер бул жерге дейт да. Эмнеге отуруп калдыңар бул жерге десе, алар айтышат да: "Жаласна надкуруллаха ва нахмадуху ала ма хадана лил ислам." Биз Аллах тааламды эстеп, исламга бизди хидаятка түз жолго салып койгон Аллах таалама мактоолорду айтып отурабыз. "Оманна бихи алейна." Аллахтын бизге берген жакшылыктарын эскерип отурабыз дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип айтып атат: "Аллахи ма ажласакум илля дак" деп. Аллага касам ичип айтам, ушул нерсе гана силерди отургузду деп сурап атат да. Дагы тактап. Алар айтышып атат: "Коолу, валлахи Аллага касам ичип айтабыз. Ма ажласана илля дак." Тек гана ушул максатта гана отурдук дейт да. Сахабалар жооп бергенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Кола ама инни лам астахлифукум тухматан лакум." Мен касам ичип силерден сураганымда, мен силерди айыптап же ишенбестиктен сурап аткан жерим жок касам кылып дейт да. Бирок дейт: "Валакиннаху атани Жибрилу фа ахбарани." Силер бул жерде отурганыңарда мага вахий түштү дейт. Жибрил периште келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүндө отурган. Үйүнө келип, периште келип мага кабар берди дейт. Ушу силердин отурганыңарды вахий түштү дейт. Эмне деп? "Анналлоха азза ва жалла юбахи бикумул малаика." Аллах таалам силер менен дейт, силердин ушинтип отуруп эскергениңер менен периштелерге эскерип сыймыктанып атат дейт. Бул чоң неамат да. Бул жерге отуруп бирөөлөр ушакты сүйлөшүп, бирөөлөрдү жамандап, күнөө таап, топтоп, акыретте ошол нерсе өкүнүү болот. Аллах тааламды эскерип, жакшылыкка бет алып, жамандыкты үйрөнүп, андан арылууну көздөп, ошондой мажлис, илим мажлистерде отуруу дагы, бул дагы периштелер курчап, Алланын райымы, береке түшө турган учурлар келет. Ушундай учурларда дагы дуалар кылса кабыл болот. Шейх Ибн Баз мынтип баштап атат китебинин башында эле: "Алхамдулиллахи нахмаду." Аллах тааламда мактоолор болсун дейт. Аллах тааламга мактоо деген туугандар дайым эки нерсени эстеңиздер. Аллахка мактоо дегенде, эгерде биз бир адамды мактаганда эмне үчүн мактайбыз? Ошол адамдын же жакшы көргөн үчүн мактайбыз, же сизге бир жакшылык кылган, ошондой бир жакшы ишин мактайсыз да. Эгер жөн эле мактап койсоңуз, эч нерсе жок эле. Анда эки жүздүү болосуз да. Биз Аллах тааламды сүйүп мактайбыз. Сүйүп мактайбыз, жана бизге берген жакшылыгына мактайбыз, жана Аллах таалам өзүнүн затына да мактайбыз. Аллахты мактайбыз дегенде бизге берген жакшылыктарына, Аллах тааламдын өзүнүн улуктугуна жана сүйүү менен мактайбыз. Мактоого татыктуу Аллах гана. Ва настаинуху дейт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн баштаган дайым ушул дуаны айткан. Кээде ушул нерсеге көңүл бурбай эле, мынтип эле баягы түз эле өтүп кетет да. Андай кылбаш керек, түшүнүш керек. Адам канчалык акыл калтап, ой жүгүртүп, ошол нерсеге маани берген сайын ошончолук жүрөк ойгонот, адам кайдыгерликтен арылат. Ошо сөздөргө маани бербегендиктен кайдыгерлик келет да. Андан кийин эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул дуасында, кириш сөзүндө дайым ушинтип сүйлөчү да. Сөздөрдүн дээрлигинде ушинтип ушул сөздү баштап сүйлөчкөн. Шейх дагы ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кириш сөзүн айтып, китебинин бет ачарын ачып атат да. Ва настаинуху дейт. Жана Аллах тааламдан биз жардам сурайбыз дейт. Туугандар, ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндө эртемен дуалардын биринде айтканда: "Я хайю я кайюм бирахматика астагис, аслих ли ша'ни кулла, ва ла такилни нафси тарфат айнин абада" деп. О Аллахым дейт, үргүлөөчү бардык заттар сага муктаж болгон Аллах таалам, мени көз ирмемчилик дагы өзүмө таштап койбогун дейт да. Адам кайсыл учурда өзүнө таянса, ошол учурдан баштап кураган ошол да. Эч убакта өзүңүзгө таянбаңыз. Бүт жакшылык Аллахтын колунда. Аллах таалам сизге ийгилик, тавфик берсе, бүт иш жеңил болот туугандар. Качан өзүңүзгө таянсаңыз, кичинекей иш сизге оор болуп калат. Ошон үчүн жеңилдикти
жардамды Кудайдан сураш керек. Ошон үчүн Фатиха сүрөсүндө күндө эмне дейбиз? Ияка набуду ва ияка настаин. Аллахым сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм деп ар нерседе айтып атабыз. Аллахтын жардамы болбосо, керек болсо ушу намаздайын субханалла деген 33, альхамдулилля деген 33, Аллаху акбар 33, жатарда дагы ушуларды 33 жолдон айтып коюш сизге бир прицеп көмүрдү сүйрөгөндөй болуп калышы мүмкүн. Оор болуп калат. Канча адамдар ушул нерсени айта албайт. Намазды окуп эле телефонун сразу чукулап баштагандар көрүп калабыз мисалы. Ошол бир какой-то бир 2 мүнөт кете турган убакытты сиз арнай албай каласыз Кудай таалам. Ошон үчүн бүт жакшылыкты менин кыйындыгым эмес, ийгиликтүү адам ана маңдай тери менен кылдым деп өзүңүзгө эмес, бүт нерсени Аллахка таяныңыз. Аллах тааламдын жеңилдиги берсе сизге бүт нерсе жеңил болот иншалла. Оор нерсе жеңилдейт. Ушул нерсени жүрөккө байлаш керек. Онастагфируху дейт. Кечирим сурайбыз. Аллах тааламдан биз дайыма кечирим сурайбыз. Себеби адам баласы күнөөкөр, ката кетиребиз биз. Ошон үчүн Кудай тааламдан дайым кечирим суроо менен жүрүшүбүз керек. Эгер адам кечирим сурабаса, анда мен тазамын, мен акмын дегенде болсо, адам өзүнө немеге пайда болот. Ожуп деген өзүнө таңгалуу, өзүнө баа берүү. Адамда качан өзүнө таңгалуу, өзүнө баа берсе, Аллах сактасын, соопторун жогото алат. Ошон үчүн бирөөлөрдүн үстүнөн өзүнө өйдө көрө баштайт, өзүн таза көрө баштайт, башка адамдарды күнөөкөр көрө баштайт, көзүнүн үстү менен көрө баштайт. Анан мунун артынан барып теке берип пайдалык болот. Ошентип адам өзүн курутуп салат, Аллах сактасын. Ошон үчүн адам жөнөкөй, өзүн күнөөкөр, күнөөсү көп, ошондой кылып сезиш керек Алланын алдында. Себеби чындыгында эле биздин күнөөбүз көп. Бирок күнөө кылгандардын эң жакшысы тоо кылгандар. Заматта бушайман болуп ошону таштагандар. Аллахка мактоо, Аллахтан жардам, Аллахтан кечирим сурайбыз дейт. Ванауду биллахи мин шурури анфусина. Жана биздин өзүбүздүн напсилерибиздин жамандыгынан сурайбыз дейт. Адамдын напсиси да, бир адамдардын напсиси бар, жакшылык үндөйт, бирөөлөрдүн напсиси бар, жамандык үндөйт. Бир кийбир напсилер бар, мындай бош, ким ээрчисе ээрчип кете бере турган напсилер бар. Ушул напси да бул жаман. Өзүң кээде билесиң бир нерсенин жаман экенин, бирок ошону жасай бересиң. Кээде билесиң бул нерсе жакшы экенин, бирок ошого белиң байлап умтула албайсың. Ошон үчүн напсини да жаман кылып алып, напсини да тазалаш, жанды тазалаш дагы илим мажилистерге отуруш керек туугандар. Напсибиздин жамандыгыбыздан суранабыз. Омин сайати амалина, жана амалдарыбыздын дагы жамандыгынан сактанабыз дейт. Амалдарыбыздын дагы жамандыгын, амалдын артынан Аллах сактасын, жамандыгын со күнөөсү көп болуп тозокко түшөт. Бул дүйнөдө күнөө кылып, ошонун артынан берекеден кур калат. Күнөө иштерде, жаман иштерден Аллах тааламдан биз жардам сурайбыз дейт. Чындыгында Аллах таалам майяхдихиллаху фала мудиллала, Аллах таалам кимди хидаятка салган болсо, аны эч ким адаштыра албайт. Омайюдил фала хадияла, кимди Аллах таалам адаштырган болсо, аны эч ким түз жолго сала албайт. Бул жерде эмне жатат туугандар? Бул жерде тагдыр маселеси жатат. Эгер адам тагдырга ишенбесе, анда иманын шарттарын аткарбаган болот. Хидаятка жазылган болсо, ал адам хидаятта болот, түз жолдо. Эгер адашкы жазылган болсо, ал адашууда болот. Биз тагдырга ишенебиз, бүт жакшылык, жамандык жазылган, бул Алланын буйругу менен болот. Бирок адам тагдырга шылтап, мага жазылып калган турбайбы деп отуруп калбайт. Ар бир махлукат каяка жаралган болсо, ошол иш жеңил болот. Тозок адамдарына тозок амалдар жеңил болот. Ошон үчүн кээ бир жаман адамдарды карасаңар, бирөөнү өлтүрүп коюш, ушак айтып коюш, күнөө иштерди кылып коюш өтө жеңил. Бейиш адамдарына жеңил амалдар, сооп амалдар өтө жеңил болот. Ушуну өзүңүздү билиңиз. Каяктан эгер сизге сооп амалдар жеңил болот атса, анда алхамдулилла Аллах тааланын ийгилигиндесиз. Эгер күнөө иштер сизге жеңил эле кылып салып атсаңыз, анда тоо кылып кайтыңыз. Аллах сактасын. Коркуңуз бул нерсе. Күнөө иш жеңил болбосун, күнөө иш оор болсун, коркуп ошондой неме менен болуш керек да. Бул тагдырда Аллах таалам билген, ким кандай иш кыларын, ошол бузук ишти кыларын, ушундай нерсени тандарын билип, аны Аллах таалам жазып койду ошо тагдырда. Ошону айтылат берди. Эгерде Аллах таалам сиздин түз жолдо деген болсо, сизди эч ким адаштыра албайт. Эгерде сиз адашкан болсоңуз, анда сизди түз жолго сала албайт эч ким. Себеби сиз ушул жолду тандап алдыңыз өзүңүз. Сиз кылам деп атсаңыз, эч ким аны тоса албайт сизден. Эгер ошол нерсеге тагдырыңызга жазылып калган болсо, ошону тандап койгон болсоңуз. Ва ашхаду ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу, ва саллаллаху алейхи ва саллям, ва аля алихи ва сахбихи ва ман табиахум би ихсан иля яумиддин. Беташар сөзүндө ушул сөздөрдү эле айтты. Жана күбөлүк берем дейт. Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок, ал жалгыз деп. Туугандар, биз өткөндө айтканбыз, Аллах таалам күбөлүк берди. Нелер камтылат? Адам күбөлүк бергенде ла иляха иллаллахтын шарттарын билиш керек. Билүү дегенде айтканбыз. Андан кийин көрүп турса күбөлүк берет же ошол жерде болсо күбөлүк берет. Сиз күбөлүк бердиңиз болду. Алла таалам жалгыз. Андан башка эч ким ибадатка татыксыз, эч кимге ибадат арналбайт. Ал жалгыз, анын шериги жок. Жана күбөлүк берем, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын кулу. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын кулу. Бул дагы род, кимдерге род? Кээ бир адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллахтын элчиси деп, бирок пайгамбарга да сыйынып кеткендер бар.
Бул туура эмес туугандар. Мухаммад абд деген кул. Кимге кул? Аллах тааламга кул. А бизге пайгамбар. Ошон үчүн пайгамбарды да ордуна коюп, аны көтөрүп Кудайга теңеп салбаш керек. Ва расулуху, Аллахтын элчиси, аны дагы адамдарга теңеп салбаш керек. Сөзү кабыл кылынат, анан кабыл кылынбайт деп кээ бир ойногондор бар да. Ал адамдардын сөзүн айтса болот. Туура жери болот, кабыл кыласыз, туура эмес жерин кабыл кылбайсыз. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнүн баары туура. Пайгамбарсым сүйлөсө эч жактан алып сүйлөйт, ал тек гана Аллахтын кабары менен сүйлөйт. Жана сахабаларды ээрчигендерге кыямат күнгө чейин баардыгына Алланын саламы, саламаты, жакшылыгы болсун.